Ош шаарында бир тууган агасын бычактап өлтүргөн жаран 7,5 жылга кесилди. Бул тууралуу жогорку соттун расмий сайтында айтылат. Каргашалуу окуя апрель айында ичимдиктин айынан болгон. 36 жаштагы жаран өзүнүн бир тууган агасы менен үйдө арак ичип отуруп уруша кеткен. Ортодо чуу чыгып, иниси агасын бычактап салган. Жабырлануучу оор абалда көчөдө отурганын кошуналары көрүп тез жардам чакырышкан. Бирок ал ооруканадан үйүнө качып келип, 2 күндөн кийин каза болгон. Ош шаардык сотунда айыпталуучу кылганын мойнуна алып, адам өмүрүн алган кырсык арактын кесепетинен болгонун билдирген. Ал эми маркум менен соттолуучунун энеси уулун эркинlikке чыгарууну өтүнгөн. Бирок Фемида өкүлдөрү 4 баланын атасы 7,5 жылга темир тор артында калтырып 130 000 сом айып салган. Жалал Абад облустук бириктирилген ооруканасына аттракциондон кулап оор абалда түшкөн кыздын жакыны дарыгерди сабап салды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Кызды көрүүгө энесине гана уруксат берилген, бирок карындашын көрөм деген байкеси эшикти ачкан дарыгерге кол көтөргөнү маалымдалды. Дарыгер башынан жаракат алып, мурду 2 жеринен сынган. Аны сабаган киши мас абалында болгон деп кошумчаланат маалыматта. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктөө реестрине Кылмыш жаза кодексинин 266 беренесинин 1-бөлүмү боюнча ээн баштык деп катталды. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Эске салсак, 2-июнь күнү облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө Сузак районуна караштуу Барпа айыл өкмөтүнүн жашоочусу 14 жаштагы өспүрүм оор абалда түшкөн. Ал 1-июнь күнү Токтогул сейил багындагы аттракциондон кулап кеткен.